айымдарга кеңеш. Күйөөңүзгө жаккыңыз келсе, биринчиден эркектер аялынын күтүүсүз жерден жагымдуу нерселерди жасоосун күтүшөт. Аял күйөөсүнүн башкаларга кызыгуусуна мүмкүнчүлүк бербөөсү керек. Ал үчүн дайыма таза, тыкан кийинип, чач жасалгасын убак-убагы менен өзгөртүп, чеги менен макияж колдонуп, кээде жыты жагымдуу атыр себинтип алуу менен дайыма өзүңүзгө көңүл бурдура аласыз. Андан тышкары, айрым күндөрү күйөөңүз менен бирге сейил бакка, тоого, киного, концертке жана башка эс алуучу жайларга барып турууга аракеттениңиз. Бул күнүмдүк тажатма жашоодон алыстатып, жубайлардын жакындоосуна өөлгө болот. Экинчиден, эркектер дайыма өзүнүн жанында жүргөндөрдү, анын ичинде аялынын баалап туруусун жактырышат. Андыктан күйөөңүз үйдөн эмне иш жасаса, мисалы розетканы оңдосо, короону жыйнаса, жада калса картошка ачса да ошого көңүл буруп, анын эмгегин баалап, белгилеп мактап, колунан келбегенин жашырып турсаңыз, ал түбөлүккө сиздики экенине ишене бериңиз. Үчүнчүдөн, үй бүлөгө көңүл бурбай, баш отуңуз менен жумушка берилип кетүүдөн, же эркекке тиешелүү маселелерге кийлигишүүдөн алыс болуңуз. Өз убагында иштеп, өз убагында күйөөгө көңүл буруп туруу жакшы. Ошондой эле сайма сайып, түймө түйүп, кийим тигип сыяктуу нерселерге да көңүл бурсаңыз, күйөөңүз сиз менен сыймыктанбай койбойт. Бешинчиден, эркекти бош убагында барам деген жагынан калтырбоого аракеттенүү зарыл. Себеби ар бир адам досторду күткөнү жакшы. Алар менен сейрек болсо да баарлашуу аркылуу кандайдыр бир деңгээлде жеңилдеп алууга болот. Анын үстүнө эркек кишинин үйдө бош отурганы өзүңүздү деле жадатып жиберет. Алтынчыдан, күйөөңүз менен көп баарлашууга далаалат кылыңыз. Пикир келишпестик пайда болгондо кек сактабастан дароо тил табышып кетиңиз. Өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшө билип, анын айтканын туура кеңештерин кабыл алууну унутпаңыз. Жетинчиден, эгер ортодо чыр-чатак келип чыкса, күйөөңүзгө көпкө таарынуунун кереги жок. Күнөө сизден кетсе, кечирим сурай билиңиз. Эгер бир күнү жумуштан качан келет деп зарыгып күтүп отурганда мас болуп кирип келсе, дароо эле кыйкырып, урушуп кирүүгө болбойт. Ал күнү унчукпастан, эртеси күнү гана ичип алганын себебин аныктап, экинчи аны кайталоого жол бербөөгө аракет жасоо керек. Эгер ичимдикке жаңы жакын дос тапканын билсе, ага жолуктурбоого аракеттенүү туура. Же мурунку күнү ачуусуна өзүңүз тийип алган болсоңуз, жана ошонун натыйжасында ичип келген болсо, кечирим сурап, экинчи андай кайталанбай тургандыгын түшүндүргөнүңүз оң. Анткени кандайдыр бир күнү шылтоо менен ичимдик ичүүнү өнөкөткө айлантып алуусу ыктымал. Анын зыяны өзүңүзгө гана тартасыз. Чындыкка туура келбеген шылтоо айтып, түнү менен үйгө келбей койсо, анда ал жөн жерден эмес деп ишене берсе болот. Эгерде ошондой болуп калса, күйөөңүздү ачык сүйлөшүүгө тартып, мындан ары бөтөн айымдар менен болгон мамилесин токтотууга мажбур кылуу зарыл. Эгер ал жөндө сүйлөшүүдөн качса, үй бүлөнү сактап калуу үчүн бардык ыкмаларды колдонууга болот. Анткени үйгө бир ире түнөбөй калса, анысы сөзсүз түрдө кайра кайталанышы мүмкүн. Биринчи жолу кол көтөрсө, айла жок күйөөмө баш ийем деген ойдон алыс болуп, кайра укугуңузду коргоого даяр болгонуңуз туура. Бир да эркек аял затына кол көтөрүүгө акысы жок. Андай эркек деген сөзгө татыксыз. Бул жерде тескирисинче эркек аялды коргоого, ал үчүн камкордук көрүүгө милдеттүү. Бирок сиз дагы өз учурунда күйөөңүздүн ачуусуна тийип, ашыкча жаман сөздөрдү айтуудан алыс болгонуңуз оң. Гүл көтөрүп келсе, бул сиз үчүн кандай маанилүү жана кубанычтуу экенин такыр жашырбаңыз. Анткени күйөөңүз гүлдестени кандай толкундануу менен алганыңызды, сизди абдан кубантканын унутпай калгыдай болуусу керек. Бул жерде ушуну менен гана чектелбестен, анын кандай мыкты жар, ойдогудай кожоюн экенин баса белгилеп, мактап кетүүнү унутпаңыз. Кызганып жатканын байкасаңыз, анын себебин билүүгө далаалат кылыңыз. Күнөөлүү болсоңуз, экинчи андайды такыр кайталабаңыз. Анткени эркектин ишеничинен кеткенден кийин кайра ишенимге кирүү абдан кыйынга турат. Бүгүн кечкиге эмне тамак жасайсың деп сурап калса, демек акыркы убактарда окшош тамактардан жатап бараткандыгынын белгиси. Мындайда дароо фантазияны иштетип, же болбосо тамак даярдоодун рецепттерин жазылган китеп сатып алып, өзгөчө тамак жасоого аракеттенүү керек. Себеби бекер жерден эркектин жүрөгүнө барчу жол ашказан аркылуу өтөт деп айтылбагандыр. Андыктан айымдар, үй бүлөңүздү сактап калуу үчүн ар дайым мырзаларга мыкты мамиле жасоону унутпаңыздар.